белгилүү болгондой, биз бүгүн Кара Балта шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компанияны куруу иштерин баштоо үчүн Кара Балта шаарына жетип келдик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2023 жылы биздин урматтуу президентибиз ар бир шаарларда, региондордо мамлекеттик ипотекалык компания ар бир үйлөрдү салат деп жарыя кылган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, республика боюнча бүгүнкү күндө 60 миңден ашык батирлердин курулуш иштери жүрүп жатат. Былтыр билесиздер, биринчи батирлер Бишкек шаарында 1059 батир тапшырылган. Азыр март айында дагы буюрса, ушул Бишкекте дагы 1000ден ашык үй бүлө батирлерин алат. Андан сырткары Жалал Абад областында дагы үйлөр бүтүп калды. Андан сырткары Баткен областында дагы салынып атат. Ош областында салынып атат. Талас областында салынып атат. Ысык көл областында салынып атат. Нарын областында салынып атат. Бүтүндөй Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө ушул үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Бул менен эмнени айтмакчымын? Урматтуу Кара Балта шаарынын тургундары, урматтуу президентибиздин жарлыгына ылайык 2023 жылы бардык мекендештерибиз убактысы менен келип үйлүү болот деп сөз берген. Бүгүн ушул урматтуу президентибиздин коюлган тапшырмалары өз убагында акырындык менен аткарылып атат. Буюрса эч ким ойлогон эмес да. Совет заманынан баштап ушул Кара Балта шаарында эч кандай бир мындай заманбап бүгүнкү күндө талаптарга жооп бере турган ушул үйлөр салынбаптыр. Бул эми бардыгыбызга белгилүү. Бүгүнкү күндө 15 кабаттан турган, өзүңүздөр азыр тасмада көргөндөй 60 блок 4420 батир ушул жерге салынат. Кудайым буйруса бардык шарттары менен бүткөрүлөт, ремонту менен под ключ болот. Андан сырткары азыркы тасмада көрсөтүлгөндөй мектеп дагы болот, бала бакча дагы болот. Ар бирибиз бүгүнкү күндө ушул бала бакчадан, мектептен баштап туруп өсүп келаткан биздин жаш балдарыбыз тарбиялана турган болсо, келечекте ушул мамлекетке кызмат кылган жакшы инсандарыбыз чыгат. Буюрса бүгүнкү күн жакшы күн, жума күн, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул күндүн дагы чыгып турушу жөн жерден эмес деп ойлойм. Ар бир жасалып аткан мамлекетте бүгүнкү күндө акыркы 3 жылда болуп көрбөгөндөй 30 жыл аралыгында мамлекетибиз тонолуп, көп жерлер жеке менчиктерге өтүп, бир гана үй бүлөнүн же бир гана адамдын кызыкчылыгы болгон болсо, бүгүнкү күндө элдин камкордугун алып, биздин урматтуу президентибиз ар бир ушул курултайда